Туугандар, ассаламу алейкум. Метро Сокольники жана Электрозаводскаядагы биздин жердештер, таксисттер, болбосо машинеси бар айдоочулар кунт коюп угуп турсаңыздар, азыр бир жердешибиздин СТОсун көрсөткөнү келдик эле туугандар. СТОсун көрсөткөнү келдик эле. Азыр эмне жумуштарды кылат, эмнелерди кылат, азыр кирип сиздер менен чогуу көрүп алабыз. Адреси азыр мынакей. Матросская улица 1А, строение 72 дейт туугандар. Келгенде эле могул шлагбаумдан кирип кете берет туугандар. Аз кирип буюрса чогуу көрүп алабыз. Эмнелерди кылат экен. Видеонун башында сиздерге кыскача көрсөтө кетейин. Ушул метрода жашагандарга балким пайдасы тийип калар. Кеттик энди. Так, кирип келгенде эле туугандар могул жерден оңго кирет экенбиз. Так, оңго кирип. Так, мынакей туугандар, шлагбаумдан туура кирип келгенде эле келип туруп оң жакка бурулуп келсеңер эле могул жерде турат. Могул жерге ачылышыптыр туугандар. Кыскасы бул жерде бүт барын кылат экен. Рамазан таксырдын өзү тааныштары болот окшойт булар. Досу болом дейт. Короче, кузовный ремонт бүт иштерине жооп беребиз дейт туугандар. Сону кылып, бокстарды кылып, бул жака бүт барын даярдап койдук туугандар. Ошол айттым туугандар. Мотор кылышат экен, кузовный ремонт, ходовой часть, замена масла, шиномонтаждар дагы бар экен туугандар. Бүт бар. Кыскасы бүт 100% ишке даяр экен. Уш жерге келе бересиздер. Номерин, адресин сөзсүз видеонун астына жазып калтырам. Сокольникиде жашаган, Электрозаводскаяда жашаган таксисттер болбосо ошол машинеси бар айдоочулар болсо уш жерге келе бересиздер туугандар. Шартты сону кылып могул жерге ачып коюптур. Бул жер кеңири экен, тем более могул жерге бир 2-3 машина кеңири бар. Ошондой. Кылган иштерибизге гарантия дейт. Ланжерону чыгарыш керекпи, кандай состояниеде болсо дагы кузовный ремонтторду сону кылабыз дейт туугандар. Ошондой. Видеону улантабыз. Күнгө среда болуп калды туугандар. Эртең менги саат 6-дан 15-20 мүнөт өтүп калыптыр. Колдон келишинче будний күндөрү, понедельник, вторник, среда күндөрү ден иштеген аракет кылыш керек экен туугандар. Денде шанс көбүрөөк экен. Так, кана бисмилла деп машинаны жүргүзөлү анда. Ешикте где-то минус 2,5 дейт. Чынбы жалганбы билбейм, аз телефонду карайынчы. Телефонда канча көрсөтүп атат? Минус 5 дейт. Бул кичине азыраак көрсөтүп атыптыр. Ошондой туугандар. Азыр ишке жөнөйбүз, буюрса 6-дан 20 мүнөт өтүп калды. Айтайын дегеним туугандар, мына видеодочу. Өткөндө мен жанагы балдар немеден комментарийден жазып калса, ишенбедим эле. Яндекс самозанятыйлардын 10% акчасын водительдерге билдирбей алып калат десечи. Өткөндө лично өзүм көзүм менен көрдүм. Короче, 3 кыз чыкты. 3 адрес болду. 4860 рубль болду магачы. 4860 рубль болду. Жолдон кетип атып, анан кийин жанагы кыздардан для интерес сурап көрөйүнчү деп катардан сурадым да, поездда канча болду приблизительно, алар өздөрү собирать этебиз деп аттылар. Поездда канча болду десем, айтып атпайбы? 5600. 5600бү же 5400бү ушундай деди да. Где-то разница 600 рубль болду да, 600 рубль бир эле поезддактанчы. Яндекске жаздым, анан кийин Яндекске жазсам, короче, нерсени айтып эле отмазка кылып, аны айтып, муну айтып эле деп сөздөн алып качып эле мойнуна албайт экен андай нерсени туугандар. Бирок самозанятыйдын акчасын по-любому хоть 2,5 миңге сатып алса дагы процент отурат экен наглыгычы. Ошондой туугандар. Яндекс ошондой экен, айла жок нанды, чайды ушундан таап жеп аткандан кийин Яндекске башка эмне да дейт, спорт эт, кайра калып кетти. Все равно өздөрүнүкүн бербейт экен Яндекс. Ошондой туугандар, азыр 6,5 кичине машина жылысын, буюрса барып туруп заправкага барып туруп заправкада кылабыз. Анан кийин буюрса дальше ишти кылабыз. 2 күндөн бери понедельник, вторник немеде иштедим. Азыр немени көрсөтөйүнчү. Телефонду көрсөтөйүн. 2 күндөн бери ден иштедим эле, бирок туугандар пробка өтө жестко езип коюп атты. Неге дегенге ночто иштей берип көнүп калган экенмин эле. Ночто иштей берипчи. Вообще ezilip нерв болуп, клиенттерден нерв өзүмө жакпай. Так, понедельник 9500 7 заказ. Бул тазасы купить сменден кийин. Вторник 12 заказ 10500 купить сменадан кийинкиси. Бул дагы тазасы. Ушундай туугандар.
Рейтинг 4.91 болып көтеріліп қалды кішіне. Так, за этот месяц 100 заказ көрініп отағы туғандар сілерге туғандар. 100 заказ. Бүгін 15 болып қалды. 99.756 рубль. Каждый заказ 1000 рубльдан айланып отады екен туғандар. Каждый заказ. Егерде қатыш деп айына 300 заказ қылсам, 300 000 қылса болады екен. Бірақ 15 болып қалды, только 100 000. Чарчап қалып отам туғандар, ашық еле маға жазып атышат Нұрғазы мындай реклама қылғайсың туғандар. Өчүрт менен бүт барыңардыкын тартам буйруса туғандар. Тартам, мен да жетишпей калдым. Мен да 20-сына чейин дагы 160 000 акча беришим керек машинегечи. Буйруса көргөзөм, канча оплатасы калды, машиненин дагы канчасын төлөп койдум. Ошол күнү буйруса. Ушундай туғандар. Кеттик анда. Сөздү азайтып, ишке өтөлү. Я люблю свою работу. Вот я. Начинаем работа капучинами. Бай. Кофе ми сам кофе. Кеттик дальше. Кеттик туганда. Бирок заправканын кофеси кымбат болгону менен ошого стоящий да эмнеге деп байкайсыңарбы, ичкенсиңерби? Такой вкусный. Лукойлдан бонустарым чогулуп калган экен. Канча чогулту десем 320 рубль дейт го. Да ты что дедим. 2000ге заправка кылдым, жарым бактан өттү. Кеттик буюрса азыр. Эртеменден эртти. Bir reis. Аэропортко барып келгенде мощный болот эле. Свою работу. 2 күндөн бери эрте жаттым эле. 6:30 7 өзүмөн ойгонуп калдым. Кудай жалгап. Огурчик болуп калдым. Эрте мен турсам эле. Так, наушник давай. Ах. Наушникта тоңуп калып кулагыма жармашып калайын деп. Кеттик. Всем приятного просмотра, деп коелу. Кудай жалгап Шереметовго берип калды. 2 заказ түштү эле 9 мүнөт подача ар жактан депчи. Бирөөсү Вунукова экен, бирөөсү Шереметова экен. Экөө тең ат менен тетип. 3-чү заказда Кудай жалгап Шереметова деп долгий заказ деп берип калды. Шереметова терминал Б? Хорошо. Пожелание по поездке будет у вас? Так, 41 минут. Так, Шереметова фильм таштан. 28 минутта келіп, малдап, салдап, ептеп платныйға салдырып. Внезапно эле орысчага сдачым түгөнүп калган эле. Чатак туруп туруп эле. Как деп таппай калам. 28 минут 1724 рубль. Мен келатып купец менен басам деп эсимен чыгып калган экен да. 3-4 минут калганда басып койдум эле. Действие береби экен же бербейби экен? Вроде действие бериптир. Вроде действие бериптир. Коrodо баары бар, битте мен кем экен да бу жерде. Охо, машина батпайт го. Бирок эрте менен бизнеске жаман тез берчү эле. Антейин десем аэропортто деле адам жок да, прилет жок. Яни кетип калайын десең саат 7:30 пробка, уже пробка башталды. Уже кеткен не вариант экен да. Шаарда жестко коэффициент күйүп чыгыптыр бирок. Азыр жөн кетип калсам дагы өлүп калды дегенде 1 саатта жетем шаарга. Ушу 1 саат болсо да күтүп заказ ала кетейин. Эрте менен только коэффициент менен берчү эле бизнеске аэропортто. Мына карагылачы.
Batpay kalıptır o adam. Başına düşüp giteyim dedi onun. Şlagbağımın onu. Tak, aeroportda 20 maşina varken общий 45 minutda көрсөттү очередь. Bir uktap turат okşayım. Tak, 1.19 men zakaz veriyordu. Terminal B'de Şeremetiyev'de. 1 saat. Tak, 7:30 geldi. 54 minut, başta 1 saat kütüp mü? Gittik anne derse. Şeremetiyev'den geldim, короче 1 saat 57 minutta geldim. 2300 kilo verip koyuptur. Şöyle arzanarak verip koyuptur. Платный дорога менен geldim de айтса da geletip daha. Ketip attı платный дорога, geletip платный дорога olup ketти. Klientler платный дороганы тандаганда өзү Яндекс арзан көрсөтүп коюп да. Платный дороганын акчасын төлөп атат депчи. Несе 1 саатта келдим. Böyle koeffisient менен бере берет, күндүз түшүнүп зато пробкада калып кетесиң да 1 saat. Так, кеттик да сейчас дагы бир заказ түшкөн. Низкий профиль алсам ондай экен да таганда. Карагылачы да баллондун немеси жанып калыптыр. Ёлки. Давлениясы 2-ни көрсөтүп калыптыр. Сол жак баллон дагы жел чыгып калыптыр ёлки азыр. По деламды Шереметова жакка коюп, бу жакка чыгып. Сол жактан желдетип албасам болот. Бу дагы ямасама кармап тешилип калды экен. Эмне болду? Ушуле жетпей аттыр өзү. Эми кайф болуп иш башталганда. Канча болуп калды ошо заработок? 2300 заказ. Кеттик дальше. Вот это колес. Сделайте передний один. 2,5. Оба одинаковые. Günde 500'den 700'e maçtan moyka kaldırıp atam. Şaltakta, pagodada nima olup, çıla olup. Geçen gün 2 jolda juduruşka tura geldi. 500 rubelden. Atır klientler nito qarap kalganda sразу түшүнөсүң да. Өзүнчө жакшы адам болду, аккуратно отуруп эле. Жаман көздөр менен карап калганда кой барып жубайын дейсиң. Тазыраак жүргөсүң. Жана Беговаядагы ипподромдун иш жагы дейм да. Бүт мыякта аттар жүрөт. Оякта. Так, каягына болду экен. Баш билеген фото. Качы? Мени төлөп кетем дедим. Аттар жүрөт. Как будто айылга келип калгандай эле ощущение болуп атат го. Булар жанагындай спортивный аттар окшойт. AMG комплектация окшойт. Амортизаторлары спортивный экен, жайында экен, брат, кет. Мыяка кетет экен. Мына. Ипподромдун ичине кирип калып, нечинде беле. Беговаядагы. Вот как выглядит внутри ипподрома, оказывается. Магазин конно-спортивных товаров. Магазин конно-спортивных. Здрасте, вардли, ну ты то. Так, келип калды. Сөчүрүп турайын.
Ой, господи, я опять вылезаю пристегнутая. Да что ж такое-то? Секунду, я немножко запуталась. Ой. Okelerin toyuna katışıp geldim. Zakaz kılıp kalıştı linyadan ne? Zakistan nap çıkıp bir nemek alıp geldim. Gastiyetsa. Surat kötüşkönü var çıkan eken. Bir meni 200. Yarım saatte. Gittik derş. Здравствуйте. Так, во-первых, красногвардейский. Так, то раз daha bir zakaz alıp geldim. 1600, что-то 3 zakaz. Подряд, что 4 oldu. 1, 2, 3. 3 zakazdı. Подряд kıldım prem. Birinin arkasından biri. Böyle naliçka oldu, 700 som oldu da 1000 ruble taşlap geldi. Tak, bunu 45 minutta alıp geldim. 1665 ruble oldu. Karagıla çem oğunda şıkarını ülerdi. Gördün o tağı. Вообще üleri ders kiken. Bir какой-то bir blogger'da alıp geldim. Kız eken. Tak. Kaç saat kaldı? 2 saat 49 minut kaldı. Naket oğlum. Görün otağı. 2 saat 49 minut kaldı smenam. 10 zakazım smenanı japkandan keyinkisi 9100 taza oldu toğanlar. Benzinden 2000 so'mluk benzin koydum jarımını işletilektim. 10 zakaz 9100. Az Şeremetova görünce az kim kiren oldu düşüp Leningrad'a çeydi. Eğer de Leningrad'a jetkişe berse berdi, berbese sekin Şeremetova ötüp keteydi. Şeremetova'dan bir zakaz düşen boldu şumen ketim. 10.000 aşığı menen boldu şonda da çal bir zakaz düşsün. Şunday kalanlar. Saat 4 boldu. Etti menen. Birinci zakazda şonda 4 bolsa kaçıda aldım birinci zakazda. Azraydı. 7'den 4 minut ötkümde algan eken birinci zakazda. 3 saat kaldı da taştı smena. Derski geliyorlar bırak. Şunday. Köyden normal oluyor. Vaktadan koyup at bodra. Reytingimi xila götürüp aldım. 4.92 olup kaldı. Vaktadan bodra koyup atamı. Kalın. Şuna bir aytmak ança çigit bigiti menen koşup koyup işte atam vaktan. Şunday tağanlar gettik. Kıskası hazır aeroportda şunda kızık okuya oldu. Aytıp bersem smehi greh da. Короче, машина толтыра.
Aslında iki машина мындайдан турат. Biz машина турасынан турабыз. Чыгайын десем место тар чыгып атып, жанындагы машинанын кыргыз баланын машинасы экен. Дискам бамперин тырмактын учуна жерин илип кетти да. Анан кийин бияк-биягым карап көрбөйм. Түшүп жүгүрүп келип айнегим тарсылдатып калды эле. Кыйкырып бакырып калды. Карабайсыңбы деп. Анан түшүп токтоп эле карасам, чында эле дискам кичине илип кетти. Хорошо, машинең аркага айдап, азыр сүйлөшөбүз деп. Машинең кайра аркага айдап. Жанагы жерин көрдү. Тырмактын учунда жерин илип кетти деп эле айттым, тийип кеттир. Байкабаптым деп неме кылсам. Канча берейин эми акча десең. Болсо мындай эле келишели десем. Эми көңүлүңөн чыгарып бере бер деди. Тырмактын учундай чоң эмес ачык эле. Көңүлүңдөн чыгарып бере бер дедилер. Бардачокто ачып карасам 1000 рубль акча бар экен, наличка. Мен андан 1000 рубльди алып неме кылалы, эгер неме болсоң деп 1000 рубльди берсем, сен неме шылдыңдап атасыңбы дейт да. Жок, эмнеге шылдыңдамак элем мен, сен өзүң айттың көңүлүңөн чыккан бере берем, тырмакта жериң илип кетиптир. Десем көнбөйт да, минимум 3000 бересиң депчи. 3000 бербейм анда дедим, 3000 бербейм. Гел анда лучше протокол толтуруп берейин, что мен виноват, жылып атып сүзүп алдым. Десем, мага да көнбөйт дейм, мен сенин протоколуңду деп алып анан кийин мен страховка көрүнгөн жерде жүрөм. Анан кийин эмне кылайын дедим, айттым 3000 наличка бербейм, мен 1000 сом болсо ошону алсаң, өзүң көңүлүңөн чыкканыңды бер деп алып, кайра ошентип атасың. Анан страховка издеп, жана протокол, евро протокол издеп жөнөдүм анан аэропортто. Кыргыздар ай десе деле болбойт, бу десе деле болбойт. Бу мени тоготпойт, анан биздикилер ушинтип мерс минип калса эле анан катып калат. Керсейбей, мындайраак болсоң, жвачка чайнап мен астында катыбай, андай мындай дейт. Кыскасы зорго кечирим сурап атып. Кечирип кой досум, тийип кетти, кичине тырмакта жерде. Зорго ошентип жөнөп калдым, анан кийин туугандар. Билбейм мен ушунчалык эле каттык көрүнөмбү? Мындай, көрүп эле жүрөсүң эле. Кичине көйнөк кийип жүрсөң баарынын көзүнө эле каттык көрүнөмбү, билбейм. Досум кой, ачууңон түш десем деле көнбөйт. Бизнестегилер ушундай каттыксыңар, майбак минип калдың беле анда. Досум, эч ким бирөөнүн машинесин бирөө атайлап сүзбөйт, тийип кеттир бурулуп атканда кичине. Протокол толтуруп берейин десем деле көнбөйт. Акыры зорго ошо жерде кыргыз балдар, кой эми кыргызбыз монча жерде орустардын астында шерменде болбой эле деп эптеп көндүрдү, билбейм. Айланда жөн эле кой деп ошентип калды. Кечирип кой досум дедим. Мен атайлаганым жок, туура эмес сүйлөп койсом кечирип кой. Өзүң кичине ачуу калтырып, эме кылып койдуң окшойт. Туура эми баарын эле машинесин сүзсөн эме болот эми. Через чурму аэропортто машина көп болду. Мен деле атайлаганым жок. Тырмактын учундай пленкасын кичине илип кетти, тырмактын учунда жердин пленкасынчы. Хоть эми учундай болсо деле мен виноват, айттым, мен виноват, кечирип кой досум. Десем, силер керсейп, өзүңөрчө машинаңан түшкүн келбейт да, жвачка чайнап деп, ардекелер сүйлөп дейт, ушунчалык. Ачуум келип, нерв болуп, аман кызыктай эле болдум. Ушундай. Аэропортто да 1 саат ашык жүрүп койдум окшойт азыр. Терминал Сыдан заказды берди. Кресло менен дейт ещё, детский. Барып алып ошо менен. Сменин да бүтөт, үйгө кайтайын ушу менен. Здравствуйте. Вам отодвинуть назад? А я чуть-чуть уже отодвинул. Ну, коленки-то больно, где? Акыркы заказды алып келдим. 1 саат 7 мүнөттөгө дегенде келдим, бир креслосы менен заверсий. 2817 рубль болду. Так. Парковкасын алып кирди, эми адашып кетпесем эне. Ушундай туугандар. Акыркы заказ
Готов. Ошо менен так. 1000 сом. 12100. 12000 болуптур чистый, короче. Бензин немеден жапкандан сырткары таза 10 000 болду. Ушундай туугандар. Биздикилерге бир айта кетерлим туугандар. Эгерде кыргыздар менен ДТП болуп калса, деги эле башкалар менен деле эгерде ДТП болуп калсаңар туугандар, сразу эле агылып эле жакалап, кыйкырышып, бакырышып, мушташып жанагы энтпестен могу страховка ошого керек ДТПгачы. Жанагы түшүп алып эле төлөп бер деп эле чойгулап, жакалап, жанагы кыйкырып бакырган кереги жок. Страховка барбы? Урган адам мойнуна алдыбы? Немесин дүнөсүн? Всё, сразу эле протокол толтуруп, вот мен Паланчаев түкүнчө мойнума алам деп туруп эле кол койдуруп алсаңар, ошо менен страховкадан барсаңар туугандар, канча акча, кандай сарапина, кандай эмне болот, ошонун баардыгын төлөп берет. Анан кийин сразу эле кыйкырышып, бакырышып, урушуп эме кылгандын кереги жок эч. Чакалашкандын. Ошондой туугандар, баарыңыздарга ийгилик. Бүгүн кечки настроение өлдү ошентип. Кыргыздар менен чүт эле жакалашып, мушташып алып, орустардын астында шарманда бололу дедик. Ушундай этият бололу ошон үчүн.